Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биздин бүгүнкү талкуулай турган темабыз мындан дээрлик 5 жыл мурда Бишкектин чет жакасында жайгашкан Манас аэропортунун жанындагы дача сууда карга шалуу окуя болгон. Анда бир канчалаган биздин мекендештерибиз каза болгондугу айтылган. Жана дагы Гонконгдон Стамбулду карай бара жаткан түркиялык учак биздин жерге келип кулап түшкөн дагы кырсык болгондугу баарыбызга маалым. Бирок ошол эле учурда андан бери 5 жыл өтсө дагы бул чуулгандуу жүк кайсыл тарапка, кимдерге тийиштүү деген сыяктуу суроолор абдан эле көп. 2020 жылгы берилген жыйынтыкта буга кырсыктын болушуна ошол каза болгон учкучтар күнөөлүү деген негиз келтирилген болчу. Бирок анткени менен андан кийин дагы бул учактагы жүктөр бир аткезчилик жолу менен келип калышы мүмкүн деген дагы күмөндүү ойлор. Андан тышкары ошол кырсык болгон учурда элден келген жардамдар, мамлекет тарабынан бөлүнгөн жардамдар, андан сырткары ошо айыл элине бериле турган жардамдар даректүү жеттиби, жеткен жокпу деген маселе көп. Биз сиздер менен дал ушул теманын тегерегинде талкуу кылабыз. 11 май күнү президентибиз 18 кишиден турган комиссияны түзүп, дача суу маселеси боюнча тактоо иретинде жана дагы баардык иштерди иликтеп, жиликтеп, баардыгын ачык айкын коомго айтып берүү үчүн комиссия түзүүгө жарлык чыгарган. Ал комиссияга юристтер, журналисттер жана дагы мурдагы аткаминерлердин дагы фамилиялары аталды. Алардын бири ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеген Кубатбек Боронов дагы айтылды. Кубатбек Боронов боюнча дагы бир топ маселелер болуп, анын комиссияга кирүүбөсү боюнча дагы бир арсыр кептер айтылып келген. Бүгүн 16 май күнү дал ушул теманын алкагында комиссиянын чогулушу дагы болду. Ал чогулушта, ал жыйында кандай болду? Мындан сырткары дача суу боюнча иликтөөлөр кандай негизде жүрөт? Мавлям мырза менен кошо талкуулайлы. Мавлям мырза, айтсаңыз, бүгүн жана азыр эле жогоруда айтып өткөндөй эле, эң биринчи чуу дегенде эле комиссия ишин баштай элек жатып эле комиссиянын ошо курамына кирген адамдар тууралуу сөздөр социалдык тармактарда элдин талкуусунда болду. Ошол комиссиянын кирген ар бир мүчөсү өзүнүн тармагында күчтүү экендигин баарыбыз билебиз. Элге тааныбал экендигин баарыбыз билебиз. Бирок Кубатбек Бороновдун ошол комиссияга киргендигинин жана дагы бүгүнкү күндө кандай маселелер каралды жыйында? Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан демилгеленип, коомдук комиссия түздү. Ошол 5 жыл башта болгон дача суу трагедиясын аягына чыгарып, элге ачык маалымат берилди. Комиссиянын курамын баарыңыздар көрдүңүздөр. Ал жакта оппозициялык маанайдагы иликтөөчү журналисттер, коомдук ишмерлер, бейөкмөт уюмдары бардыгы киришти. 18 адамдан турган. ОА курамында Кубатбек Боронов дагы бар. Ал адам боюнча мен өз позициямды маалымат каражаттарында билдирдим жана биринчи отурумда дагы айттым. Бул жерде Кубатбек Боронов ошол убакта МЧС министри болгон, андан кийин вице-премьер-министр болду, андан кийин премьер-министр болду. Мен ошол отурумда ачык эле айттым, сиздин түздөн түз өзүңүздүн күнөөңүз болбосо дагы маселе моралдык жакта. Сиз ошол жогорку кызматты ээлеп туруп, бул ишти аягына чыгарышыңыз керек болчу. Ошондо эле. Ошондо. Министр МЧС болуп турдуңуз, бардыгын көрдүңүз көзүңүз менен. Вице-премьер-министр болдуңуз, андан кийин премьер-министр болдуңуз. Анан мен тиешем жок, анан тигиле эле бул эле деген бул болбогон сөз кеп. Жогорку кызмат ээлеген адам катары ишти аягына чыгарыш сиздин милдет эле. Азыр комиссияда болгонуңуз бул моралдык жоопкерчиликти сезе билүү деген ой пикирди айттым. Бирок ошол эле учурда комиссиянын мүчөлөрү айтты, ушул аралашып жүргөн, ичинен көргөн адам катары биздин курамда болгону жакшы. Биз суроолорду берип, журналисттер элдин алдында так жооп алганга бизге мүмкүнчүлүк болот деп. Ошол менен баягы сурооду жаптык, курамда калмай болду. Түшүнүктүү. Эми ушул комиссиянын ишин алып баруусуда тийиштүү органдар, андан сырткары ошо Чүй облусунун өкүлчүлүгүнө дагы тапшырмалар жүктөлгөн экен. Бүгүнкү күндө канча убакытка созулушу мүмкүн, жана да ошо документтер жана башка суроолор боюнча, кайрылуу жана көмөктөшүү боюнча алар өздөрүнүн жумушун так аткарып жатышабы?
же баягыдай деле кат жазгыла, күтө тургула, таап беребиз, ана мына деген созмойлор болду. Президенттин жарлыгында биздин ыйгарым укуктар так жазылган. Ага ылайык мамлекеттик, муниципалдык органдар, жергиликтүү бийлик, атайын күч органдары, прокуратура, УКМК жана башка тиешелүү комиссиянын ишине жардам жана тиешелүү маалыматтардын керегине бардык органдар тийиштүү түрдө көмөк көрсөтүүгө милдеттүү деп жазылып турат. Бизде ыйгарым укук бар. Биз биринчи отурумда кече регламентти карадык, кандай иштейбиз, эмне кандай методдор менен иштейбиз, биздин максаттар кандай болот, кайсы суроолорго жооп алабыз. Президенттин указына ылайык биз биринчи ошо ноябрь айына чейин 6 ай иштейбиз. Убактыбыз чектелген. Кече биринчи отурумда биз конкреттүү пландарды түздүк, регламентти жаздык. 23 май күнү бизде экинчи отурум болот. Экинчи отурумда биз жыйыныбызга 2 мамлекеттик органды чакырып атабыз. Бул ошол биринчи прокуратура, экинчи ошо МЧС министрлиги келип бизге конкреттүү түрдө маалымат бериш керек. Кандай иш козголгон, кайсы беренелер менен козголгон, эмне үчүн 5 жылдан бери ал аягына чыкпай жатат, козголгондордон кимдер сурак алынган, азыр кылмыш иши кайсы мерчемде келе жатат, жана башка деген суроолор. Биз өзүбүздүн ишибизди планга ылайык бардыгын жазабыз. Көп жолугушуулар болот. Азыр бардык мамлекеттик муниципалдык органдарга жана жергиликтүү бийликтерге депутаттык комиссиянын мурда мүчөлөрүнө, өкмөттүн мүчөлөрүнө бардыгына азыр атайын каттарды жөнөттүк. Маалыматтарды берүүдө, бергиле деп. Маалыматтардын бардыгын алып туруп биз анализдеп элге жарыялайбыз. Эмне үчүн депутаттык комиссия ишин аягына чыгарган эмес? Депутаттык комиссиянын курамында ким болгон? Эмне үчүн ошол 5 жыл ошолор үн катпай буну жашырып келишкен? Аны алып чыгабыз. Түрк авиакомпаниясы менен өкмөт тараптан ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн? Курамы ким? Сүйлөшүүлөрдүн негизи эмне? Протоколдорун алып чыгабыз. Эмне деп келиштиңер силер? Биз буюрса Түрк компаниясынын өкүлдөрү менен да жолугабыз. Мен кече атайын сунуш кылдым. Керек болсо Турцияга учуп барайлы, Кытайга учуп барайлы, Гонконгко баралы. Ошол жактан дагы биз маалыматтарды азыр Тышкы иштер министрлиги аркылуу алдырганы атайын каттарды жолдоп атабыз. Бардыгын анализдеп туруп элге алып чыгабыз. Андан тышкары мына мен кече атайын мен маалымат иретинде айтып коеюн. Төраганын орун басары болуп мен кече шайландым биринчи отурумда. Төрага өзүңүздөр билесиздер, Шыкмаматов Алмамбет Насырканович төраганын орун басары болуп мен шайландым. Бардык материалдар, документтердин бардыгы биз ачык журналисттерге жана элге ачык беребиз. Эң башкысы мына мен кече дагы бир атайын кат даярдап жөнөткүлө дедим. Ошол Чүй областынын мамлекеттик администрациясына, андан тышкары Сокулук районуна акимине жана ошол айыл өкмөттүн башчысына. Ошол кезде өкмөт Сокулук айыл өкмөтү Чүй областынын губернатору биргеликте 102 миллиондон ашуун чогулткан акчаны бөлүп беришкен. Мына мен кече атайын кат менен жолдодук. Ошол акчаны ким бөлүп берген? Ким жооптуу эле? Иш тобунун тизмесин кандай тизме менен бөлүп бердиңер? Ошо бөлүп берген менен мындай дарегине жеттиби деген суроо бар да. Ошону биз тактап атабыз. Тизмени алып келгиле. Канча адамга бөлүп бердиңер? Мисалы Эшмат миллион, Ташмат 500 миң, Эшмат 20 миңби? Ошонун тизмесин алып келгиле. Аягында 102 миллион сом деген чыгыш керек, эл чогулткан акча. Анан биз ошону ар бир фамилияны текшеребиз. Алган албаганын. Алдың беле? Алган жок белең. Сен ошол жерде турасыңбы? Турбайсыңбы? Жабыркадыңбы? Жабыркаган эмессиңби? Ар бирин текшерип туруп элдин алдына алып чыгабыз. Андан тышкары өкмөт берген акча, андан тышкары Түрк тараптан компенсация төлөнүп берилдиби, берилген жокпу? Канча өлчөмдө төлөнүп берди? Ошол өлчөм эл аралык нормага туура келеби, келбейби? Эмне үчүн Европада самолет кулап бирөөдү өлтүрүп кетсе 150 миңден 500 миң долларга чейин бир адамга төлөп берет? А бизге канча төлөп бердиңер? Ошону тактайбыз. Салыштырабыз. Эл аралык практикада канча акча төлөт, бизге канча төлөп бердиңер? Ошонун бүттүгүн алып чыгабыз. Анан эң башкысы жүк 52 ирет келген,
Анын акчасы канча болду? Канча миллиард сом же канча миллиард доллар болду? Адан салык төлөндүбү, төлөнгөн жокпу? Аны ушул убакытка чейин ким жашырып келди? Аэропорттон, чек ара кызматынан, салыктан, бажыдан ким тиешелүү эле? Анын башында ким турчу эле? Ошонун баарын иликтеп чыгабыз. Атамбаевпы, Кулматовпы, Атамбаевдин аялы тиешеси барбы, же тиги Сооронбай Жээнбековдунбу, же тиги Абылгазиевдин тиешеси барбы, Сапар Исаковдунбу, же жанагы Шопурдун тиешеси барбы? Бүт ошолордун бардыгын тактап, далил болсо далилдеп коюп туруп, анан элдин алдына алып чыгабыз буюрса. Ошол сиздер кырсык болгон жерине барып, айыл менен сүйлөшүп көрдүңүздөрбү, үлгүрдүңүзбү? Андай иштер азыр Жок, мен ошол 2017-ден бери маселени көтөрүп, жаңы муун саясий кыймылы деп биз көптөгөн митингдерди өткүзгөнбүз, пресс-конференцияларды бергенбиз. Мен жеке ошо депутаттык комиссияга чейин баргам. Отурумуна катышкам мен. Катышып айткам, ушул эл каза болду, түрүлөй күйүп кеткен балдар болду. Ушул жерден аралашып акча жазайм, коррупция кылам деген ойдон алыс болгула деп өкмөт мүчөлөрүнө да айткам, депутаттык комиссияда айткам. Мен Турцияга учмакмын ошол убакта, себеби Турцияда атайын юридикалык компания менен сүйлөшүп, ошол ATC авиакомпаниясы сотко берели. Анда Турциядан сотко берип туруп, ушу компенсацияны ошол жактан алдыралы деген план менен мен аракет кылып атканда, Атамбаевдин режими мага кылмыш иш козгоп, мен 1,5 жыл УКМКда суракта жүрдүм. 1,5 жыл. Ошол иш үчүн, Ошол дача суу үчүн мен 1,5 жыл сурак кылып, чек араны жаап, эч жакка чыга албай турган кылып, артыман слежка коюшуп, телефонду прослушкага кылышып, 1,5 жыл сурактан кийин мени соттошуп, сот залынан камайбыз деген. Ошондо бийлик алмашып кетип эле мен камалбай калып, штраф менен чыккам. А негизи мен сот залынан камалып кетишим керек эле да. Кайсы бир эне менен бизге? Бийликти күч менен басып алуу чакырыгы деген ойлоп чыгарылган бир эне менен иш козгошкон. Ошо дача сууга барып Мавлян митинг кылды, Ак үйдүн алдында митинг кылды, бийликти басып алам деп атат деген шылтоо менен иш козгоп туруп, мен оозумду жабыш үчүн иш козгоп, 1,5 жыл тергеп, соттоп, прокурор менен сот айткан, сени сот залынан түрмөгө тыгабыз дешкен. Ошо бир жуманын ичинде эле бийлик оошкондон кийин Сегизбаев кетти, Жолдубаева кетти, баш прокурор, анан тиги Атамбаевдин сакчысы ички иштер министри иштен кеткенине байланыштуу эле мен соттолбой штраф менен чыгып калгам. Мына ошондой кордуктарды көрдүк, куугунтукту көрдүк. Бул мен үчүн жеке бул принципиалдуу маселе. Мени алдашты, акча беребиз дешти, кызмат беребиз дешти, коркутушту, соттошту, иш козгошту, бирок мен ошонун иштин аяна чыгаруу максатында мен аябай аракет кылдым. Атамбаевдин премьер-министри Жээнбеков кийин президент болуп калды. Президенттин вице-премьер-министри эле Абылгазиев кийин премьер-министр болуп калды. Ал кезде бул маселе ордунан жылуу мүмкүн эмес эле. Мына азыр Садыр Нуркожоевдун демилгеси менен коомдук комиссия түзүлүп, ушуну аягына чыгарып элге жарыялап бергиле деген демилгеси кубантарлык жана колдоорлук. Жеке мен үчүн бул принципиалдуу маселе. Ошондуктан аягына чыгарабыз деген. Сиздин сөзүңүздүн бабына караганда бул иштин аркасында бир топ атка минерлердин фамилиясы көтөрүлүшү мүмкүн экен да сөзсүз түрдө. Сөзсүз. Ошол айыл өкмөттүн кызматкерлеринен баштап министр, вице-премьер, премьер-министр мүмкүн экс-президенттердин аттарына чейин барышы мүмкүн. Депутаттардын аттары аталат. УКМКнын кызматкерлери, төрагалардын аттары аталат. Прокурорлор, ички иштер министрлери ошого аралашкан, ошону жапкан, ошолго баягы атайын бут тоскон адамдардын баардыгы аттары аталып, бүгүн мүмкүн ошо жүргөн, кызматта жүргөн адамдар да болушу мүмкүн. Алар бүгүн тыбырчылап мына бүгүн ошол ишти кантип токтотобуз, же болбосо кантип ушул комиссиянын ишин буруп кетебиз деген ойлор менен жүрүп аткан болуш керек. Түшүнүктүү. Эми албетте бул жакта бир чоң фигурадагы адамдардын да фамилиясы аталып калышы мүмкүн деген дагы ойлор болбодубу? Саясий эрк жетеби? Саясий эрк жетет. Мен дагы бир жолу айтайын, мен үчүн бул принципиалдуу маселе. Андан тышкары биздин төрага өзүңүздөр билесиздер, Шыкмаматов Алмамбет Насырканович ал дагы
принципиалдуу адам. Андан тышкары өзүңүздөр билесиз, Нурбек Токтакунов деген юрист бар. Али Токтакунов деген биздин журналист, иликтөөчү журналист бар, белгилүү. Андан тышкары бейөкмөт уюмдар турат. Эң башкысы биз айттык, мына биздин отурум ачык, элдин алдында болот деп. Биз буюрса көптөгөн жолугушууларды дагы азыр пландап жатабыз. Түшүнүктүү. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Албетте баягы кыңгыр иш 40 жылда билинет детпеспи? Кандай иш болсо дагы бардыгы мыйзамдын үстөмөндүүлүгүндө гана жүрүүсү керек. Мыйзамдын мамлекет болгондон кийин бардыгы мыйзам чегинде гана чечилиши шарт. Андан деги эле 35 кишинин анын ичинде бир 17си жаш бала ымыркайлар болчу. Булардын деле убал соогу деген бар. Анда деги эле мындай иштерге мамлекеттик кызматкерлер болобу, же болбосо жөнөкөй катарда кызматкер болобу, бардыгы тең тийиштүү, өзүлөрүнө тийиштүү чараларды алышы керек. Албетте бул үчүн дагы бийликтин саясий эрки бекем жана туруктуу болушу шарт. Аман туруңуздар.